подписаться кнопкасын басып каналга катталганды унутпаңыз. Сиз үчүн оңой, биз үчүн өтө маанилүү. Бул өнөрдү ар бир аял үйрөнө алат, эгерде ушуга деген кызыгуусу аябай күчтүү болсо. Буга деген кызыгуу эле жетишпейт, буга көптөгөн талап кетет. Канча мисалы мен өзүм күнүнө 3 эле саат уктаган күндөр болду, ушунун баарын жасап чыгарам. Мисалы бир жумушту баштабасам ошону батыраак көргүм келип, конечный итог кандай болот, клиентим, точнее кардарым ыраазы болсо экен деп кайгырып отурган күндөр, түндөр болгон, уктабаган. Менин жолдошум күлүп калат, роботсуң депчи, күнү түнү тиге бересиң деп. Ошон үчүн ар бир аял үйрөнүп алса эле уже кызыгып ошонун ичине кирип кетет. Менде кээ бир кезде мындай болуп калат, бир жумушту баштабасам бүтүрмөйүнчө тургум келбейт ошол жерименчи. Башка жумуштагы чакта чыгып атса, азыр бүтүрө калайын деп отура берем да. Ошон үчүн ар бир аял муну үйрөнүп алып, үй шартында ушундай нерселер тигип үйрөнүп сата берсе болот. Мисалы декретте отурган энелер балдары менен эки жакка чыга албайт да, мисалы жумушка кирип иштей албайт. Үйдөн ушундай бисерлерди алып баштап жасап көрсө болот. Элементарно мындай брошкалардан баштап көргүлө. Мен өзүмдүн жана мастер классымда чыгарып атканда кыздарга айтып атам да, болбой калды дегенде 400 сомго сатасыңар. 400 сом деле мисалы жаман акча эмес да. Күндө мисалы 2-3тү жасасаңар 1200 сом табыш мисалы көбүнүн колунан келе бербейт. Ошон үчүн ар бир аял затына совет берет элем, ушунун баарын үйрөнүп, үй шартында жасап, кыздарыңарга да үйрөтүп, муундан муунга өткөрүп бере берсеңер аябай жакшы өнөр. Мисалы ушул көйнөктү мен өзүбүздүн швеяларыбызга заказ берип, өзүмдө убакыт болбогон соң тиктирткем. Өзүмдүн дизайным, өзүмдүн каалаган фасонумда көйнөк мисалы тигилген. Бул чыптамасы болсо өз колум менен полностью тигилген, колго шырылган, анын үстүнө мындай бисерлер менен бастырылган. Аябай убакытты көп талап кылган чыптама бул, анткени колго шырылган бүт баары. Аябай аккуратный жана стильный көрүнгөн чыптама. Любой ак көйнөктүн же болбосо ушундай золотистый болобу көйнөктүн сыртынан кийип кете берсе аябай сонун көрүнөт. Жеңелерге дагы, кыз узатууларга дагы жакшы вариант. Бул көйнөктү болсо өзүмдүн тоюма арнап тигилген көйнөк. Сыртындагы бул камзол өзүнчө. Бул элементтери уже этно стиль деп айтсак болот. Этнический стилде тигилген, күмүштүн имитациясы да. Колдору жанагы аккуу, модель аккуу деп айтсак болот. Апа-бакай анан жайылып турган көйнөк. Сыртындагы камзол жаккард. Аябай жакшы тигилген, өзүмдүн дизайним менен тигилген комплект деп айтсам болот. Комплектибиз бул дагы кыз узатууга арналган көйнөк. Көйнөктү жанагындай эле швеяларыбыз тиккен. Өзүмдө дагы айтып кетейин, өзүмдө убакыт болбогон үчүн анын сыртындагы бул жилетка уже полностью менин жумушум. Бул дагы бисерден жасалган полностью. Кыз узатууга же болбосо ар кандай Ноорузга, мисалы улуттук бир майрамдар болсо кийип алганга аябай сонун вариант. Жеңелерге деле, жаш келиндерге деле, кыз узатылып жаткан кыздарга дагы жакшы вариант болуп эсептелинет. Мунун материалы бархат, корейский бархат деп айтсак болот, сапасы аябай жакшы. Бул вышивканын баары аябай жакшы тигилген, аябай кыйнап эле чүрүп салбаса оңой менен түшпөгөн бисерлер колго тигилген баары. Кийинки көйнөк бул дагы уже өзүмдүн узатуума тигилген көйнөк. Баары колго жасалынган. Караңыздар кандай сонун көрүнөт. Комплект да, бул уже белдиги менен, бул шөкүлөсү менен комплект болуп тигилген. Үстү баска удлинённый, цвет айвори. Ичинде сеткасы менен кийсе аябай жакшы көрүнөт. Жеңдеринде мынакей вышивка комплектациясы билинип турат да, шөкүлөө белдиги менен.
Бул жерде бир комплект болгондон кийин мунун түстөрүн дагы, оюларын дагы баарын дал келтириш керек. Ошол кезде гана комплект болот да. Цветтерин бүт баарын окшош кылыш керек. Мисалы, бул көйнөктүн материалынан эле шөкүлөнүн основасы жасалган. Ушул эле бисер оюлар шөкүлөдө дагы, жеңинде дагы бар да. Ушул буюмдарды биз жасаган кезде аябай кылдатык менен жана өзүнүн техникалары менен тигебиз. Ал техникалар дагы ушул эле буюмдарды бузуп койбош үчүн, кичине убакыт өткөндөн кийин кайра сөгүлүп кетпеш үчүн ар бир тигилиштин техникалары болот. Ошол специальный техникалар менен тигебиз. Мисалы, бул бир шөкөлөнүн башталмасы. Мындай частьтан дагы 3 болот. Эми элестетип көргүлө, ушунун баарын бир эле жолу тигип койбостон 2 жолу тигебиз, мындан дагы 3тү тигебиз. Мындан тышкары еще основага муну жабыштырабыз, муараларын оюп кесебиз. Ошонун баары аябай көп убакытты талап кылат. Мунун эгерде качествосын көргөзө турган болсок, караңыздар. Баары ровно, жакшы тигилген да. Эгерде мунун жиптерин ар бери кылып, чайналтып тиге берсек, мунун уже бисерлерин баары сапасы аябай начар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир жипти түйүнөн түйүп, түйүнөн кесип, түп-түз кылып тигебиз. Ошондо гана сапасы жакшы болот да. Анан могу бисерлерин баары түз жатат. Эми силерге мен ушул буюмдарды жасалуучу материалдарын көргөзүп кетейин. Бул материалдарды мен көбүнчөсүн Казакстандан алгам, андан кийин Кыргызстандан деле келип алдым. Кээ бир материал, бияктагы бар материалдар кээ бирөө Казакстанда жок болуп калышы мүмкүн. Казакстандагы бар материалдар биякта табылбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн эки жерден тең алам. Ушул хрустальдарым бар, булар кээ бир жерлери бүтүп калгандар. Бат-баттан алып келебиз, бат-баттан эле түгөнөт. Мунун баары хрустальдар, айнектер. Мисалы, ушу менен эгерде тигип аткан кезде жипти туура эмес тартсаң, же болбосо жипти катуу тартып ийсең, могу четтери айнек болгон үчүн жип бат эле үзүлүп кетет да. Ошон үчүн жипти дагы туура тартып, туура колдонуш керек. Жана момундай кристаллдар бар, булар уже айнек, булар дагы. Булар менде аябай кылдатык менен иштебесе, сынып деле кетиши мүмкүн четтери. Жерге түшүп кеткенде деле абайлаш керек. Булардын баары кымбат жана мындай жылтыраганы аябай өзгөчө болгон материалдар да. Мындан кийин мына ушул эле таштар, майда размерлери, мындай таштар менен дагы көп нерселер чыгарабыз. Мисалы, ушул эле брошка, ушунун ичине мисалы момундай таш кеткен, сыртына болсо могу таштар кеткен. Ушинтип баарын чогултуп отуруп бир изделие чыгарабыз. Андан кийин бизге момундай жемчугтар керек, аябай көп варианттары, имеется в виду размерлери. Караңыздар, мен бул жасап аткан таштарым болчу, көңүл бургаңыздар. Мына ушундай разнообразный формада, размерлерде керек. Материалдар аябай көп, үйүм баары эле бисер болуп жатат. Жолдошум эле күлүп калат, жердин баары эле бисер деп. Бул болсо пайетка. Мисалы, бул пайетканы мен Кыргызстандан таппай, Казакстандан алган болчум. Казакстандагылар да оңой менен муну табышпайт, анткени муну көбүнчөсү колдонот дагы, эки жакка саткандан карманышат да, редкий деп айтсам болот. Бисерлер, резинка, бул диадеманын могу арттарына, моуларга кетчү резинкалар. Бул болсо лентабыз, ар кандай подарочный упаковка кылган кезде байлап жиберип калам. Бул болсо подвеска болчу, муну бүтө элек, мисалы ушундай бүтө элек жана заказ берип аткан жумуштар көп да. Дагы деле бисер, аябай керектүү нерсе бул пистолет клеевой, крючоктор жана камзолдорубузга тигилчү. Кожага көп нерселер тигилет. Мисалы, ушул эле брошка ушу кожага тигилет. Караңыздар. Анан бул болсо биздин клей. Караңыздар. Обычный эле ПВА клей. Ушу менен могу шөкүлөнүн основасын катыртып, тигип, күтүп, анан катыгандан сыртынан бул вышивканы чаптап, анан ушинтип жасайбыз. Мисалы, ушул жерге клей сүйкөлгөн, ошон үчүн могу катуураак да. Ошонун үстүнө вышивка жасайбыз. Могул эле
формаларды деле ушу ПВА клей менен катыртабыз. Формасы жакшы чыгыш үчүн. Эгерде кээ бирлер бар ПВАсыз эле, клейсиз эле, жөн эле оюн эле тигип туруп эле чыгарып коет, бирок алар шалбырап аябай кебетеси начар болуп чыгып калат да.